بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдың әдеп ақылаққа байланышты хадистерін оқунулантабыз. Бүгінгі оқи тұрған хадис عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم. İbn Umar radıyallahu anhumadan rivayet kılınat Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Силерден бирөө тамак жей турган болсо, оң колу менен жесин. Эгер иче турган болсо, оң колу менен ичсин. Шайтан сол колу менен ичет жана жейт. İmam Muslim rivayet kılgan hadis. Бул хадистин астында 5 маселени айтып өтөбүз. Биринчи маселе, момун киши оң колу менен жеп ичүүгө буйрулган. Жана сол кол менен жеп ичүүдөн кайтарылган. Оң кол менен жеп ичүүнүн өкүмү эмне? Көпчүлүк алымдарга көрө мустахаб, кээ бир алымдардын назарында важип болуп саналат. Оң кол менен жеп ичүү. Мына ушул сөз күчтүүрөөк. Оң кол менен жеп, оң кол менен жеш важип, сол кол менен жеш бул арам болуп саналат. Оң кол менен жеп ичүү бул важип, сол кол менен жеп ичүү бул арам болуп саналат. Мустахаб деп айткан алымдар эмнени далил кылышкан? Адеп туурасында келген буйруктар важиптикке далалат кылбайт, мустахабтыкка далалат кылат деп айтышат. Бул эми тамактануу адептеринен бири болуп саналат. Бул тууралуу келген буйрук мустахабтыкты билдирет деп айтышат кээ бир алымдар. Бирок важип деп айткандардын сөзү күчтүүрөөк деп айттык. Оң кол менен жеп ичүү важип деп айткан алымдардын сөзү күчтүүрөөк. Биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген ар кандай буйрук бул важиптикке далалат кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силерден бирөө жей турган болсо, оң кол менен жеп ичсин деп айтты. Бул пайгамбардын буйругу, бул важиптикке далалат кылат деп айттык. Экинчиден, сол кол менен жеген адамдын пейилин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимге окшотуп жатат? Шайтанга окшотуп жатат. Шайтанга ээрчүүдөн кайтарылганбыз. Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману ла таттабиу хутуатиш шайтан." О иман келтиргендер, шайтандын изинен ээрчибегиле деп айткан Аллах Таала Кураны Керимде. Кайсы бир иш шайтандын иши деп сыпатталса, ошол иштин арам экенине далил деп айтышат алымдар. Мына ушуга көрө ушул хадисте айтылгандай, сол кол менен жеп ичүү шайтандын пейили деп айтылып жатат. Мына ушул нерседе шайтанга окшошуу, бул сол кол менен жеп ичүүнүн арам экенине далалат кылат. Үчүнчүдөн, оң кол менен жеп ичүү важип экенине, сол кол менен жеп ичүү арам экенине үчүнчү бир далил Саламату ибн Аква риваят кылат бул хадисти. Анна ражулан кана яакулу инда Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам бишималихи. Бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында сол колу менен жеди. Факала лаху набию саллаллаху алейхи вассалам, ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага карата айтты: "Кул бияминик." О баланчы, оң колу менен же деди. Кала ла астатиу. Жана киши сол колу менен жеп жаткан киши айтты: "Жок, мен кыла албаймын. Оң колум менен жей албаймын" деди. Факала набию саллаллаху алейхи вассалам ла астатата. Анда жей албай калгын деп айтты. Фама рафааха иля фихи. Анан жана киши колуну көтөрө албай калган экен. Бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оң колуң менен жегин деп айтканда жей алат эле оң колу менен. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуна баш ийбей жей албаймын деп каяш айтты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оң колуңду көтөрө албай калган деп айтты. Оозуңа оң колуңду көтөрө албай калган деп айтты. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы кабыл болот. Мындан кийин да жей албай калган деп айтты жана кишиге. Бул кишинин текеберликтен башка нерсе тоскон жок. Ошол оң колу менен жебүүгө. Оң кол менен жеп, оң кол менен же деп айткан кезде оң кол менен жей алат болчу бул киши. Хадисте риваят кылган киши айтат, ошондо жанагы киши оозуна колун ала албай калган дейт өмүрүнүн акырына чейин.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасынан кейін қолы шал болып қалады жана кишинин. Қолымдан келбейт, оң қол менен жеш деп айтқанда, мындан кейін да қолыңдан келбей қалсын деп айтты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бұл хадиста оң қол менен жешке далалат қылады. Егер оң қол менен жеш мустахаб болғанда, мустахаб іште таштаған адамға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам анын ақысына қарата мындай дуа қылбаған болар эле. Егер инсан оң қол менен жеүүчүгө кадыр болбой турган болсо, бир үзүр себеп, анда сол қол менен жеүүчүсү боло берет деп айтышат алымдар. Bir kişi ооруп kaldı, özü жеп içүүгө кадыр эмес. Bir kişi анан ошол ооруп калган кишиге жедирип коюу керек тамагын. Мына ушул учурда тамак берип жаткан киши сол кол менен жедирип жаткан болсо, же сол кол менен ичирип жаткан болсо, күнөө кимге болот? Алымдар айтышат, күнөө жедирип ичирип жаткан адамга болот. Ооруп жаткан кишиге мункарды кайтырбоо күнөөсү болот. Ал кайтаруу керек. Мага тамак берип жаткан адам, баланчы, мага оң колуң менен тамак бер деп айтуусу керек болот. Мункарды көрүп туруп кайтарбаса, анда ооруп турган адамдага күнөөкөр болот. Оң колуң менен жедирген, ичирген деп айтуусу керек болчу. Эгер мындай айта турган болсо, жедирип ичирип жаткан адам, эгер мага оң колуң менен жедирген деп айта турган болсо, анда жедирип ичирип жаткан адам башка ичиргени, жедиргени башка адам таппай турган болсо, анын ордуна башка бир жедире турган, ичире турган адам таппай турган болсо, мындай абалда бул мункарды кайтарбоосунда эч бир сөз жок. Кайтарбаса деле боло берет. Ооруп жаткан кишиге күнөө жок деп айтышат алымдар. Эгер башка бирөө жедире турган адам болбой турган болсо, анда бул мункарды кайтарбаса деле боло берет дейт алымдар. Кийинки маселе, ар кандай алды берди да оң кол менен болуусу керек. Сол кол менен болуусу кайтарылат. Мисалы, китепти берип коесузбу десем, сол кол менен берүүсү болбойт. Оң колу менен берүүсү керек, жана алуучу да оң колу менен алган болуусу керек. Сол колду таза эмес нерселерге колдонулат. Таза пакиза болбогон нерселерге сол кол колдонулат. Ажатканада сол кол колдонулат. Жана кала берсе алымдар айтышат, курманы оозуна салып жей турган болсо, данегин чыгарууну кааласа, сол кол менен чыгарсын деп айтышат алымдар. Анткени чыгындыларды чыгарууда да бул сол кол колдонулсун деп айтышкан. Бир нерсени куюп берүүдө суу болсун, сок болсун, мындай эми эч бир маселе жок. Бирок жалпы сүрөттө оң тараптан баштаганы максатка ылайык. Анткени жалпы мааниде оң тараптан баштоо керек экендиги тууралуу хадис келген. Кана Наби саллаллаху алейхи вассалам ю'жибуху ат-таяммун фи танa'улихи ва тарajjulihi ва тухурихи ва фи шани кулли. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң тарабын иштетүүнү, оң тараптан баштоону жакшы көрөт болчу. Даратында жана чач тарасада жана иштерин баарысында деп келет. Бир гана таза эмес нерселер мындан бөлөк кылынат. Буга далил Имам Ахмад жана Ибн Мажа риваят кылган хадис. Иза акала ахадукум фалиякул бияминиhi ва лияшраб бияминиhi ва лияхуз бияминиhi ва лию'ти бияминиhi. Fa inna şeytanı yakul bişimalihi ve yeşrabu bişimalihi ve yu'ta bişimalihi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, силерден бирөө жей турган болсо, оң колу менен жесин, жана оң колу менен ичсин, оң колу менен алсын, оң колу менен берсин. Бир нерсе бере турган болсо, анткени шайтан сол колу менен жейт, жана сол колу менен ичет, сол колу менен берип, сол колу менен алат дейт. Бирок оң колдо алууну, берүүнү алымдар мустахаб деп айтышкан. Оң кол менен алды берди кылууну алымдар мустахаб деп айтышат. Ал эми сол колду колдонууну макрух деп айтышкан. Кээ бирлер соло коймун деп айтат. Колдон келишинче оң кол менен берип алганы жакшы. Бир нерсени берип, оң кол менен алганы жакшы. Бирок соло кой болсо да жебүүчүдө оң кол менен жебүүчү керек экен. Дагы кудум ушундай, оң колдо жебүүчү үчүн оң колдун бош болбой калуусу бул үзүр эмес. Кээ бирлер мен оң колдо жеймин, сол кол менен жеп ичемин дейт. Кээ бирлер мен оң колдо жеймин, сол кол менен ичемин дейт. Бул үзүр болбойт. Кээ бир адамдар оң кол менен тамак жейт, сол кол менен бир нерсени сууну, бир нерсени ичет. Бул мындай болбойт. Колдорум май дейт кээ бирлер. Оң кол менен иче албаймын, оң колум май болуп калды дейт. Колум май болгону себеп оң колум, сол кол менен ичсем болобу дейт. Болбойт. Оң колу менен жебүүчү керек. Булардын баарысы үзүр болбойт, сол кол менен жегенге, ичкенге. Бешинчи маселе, бул хадистен бизге кайыптан болгон шайтандын бир сыпаттарынан бир сыпат кабар берилип жатат. Шайтан кайып нерсе, кайып иштерде биз далилде келген нерселерге ишенебиз. Бул хадисте
бизге шайтандын жеп ичүүсү айтылып жатат. Демек шайтан жеп ичет экен. Жегенде да сол колун колдонот экен. Шайтандын оң колу жана сол колу бар экен. Башка бир хадистер дагы башка бир сыпаттары да келген шайтан тууралуу. Мисалы шайтан намазга азан айтыла турган болсо, ичинен жел чыга качат деп айтылган. Ким багымдатка уктап кала турган болсо, демек анын кулагына шайтан сыйып коюптур делинет. Биз бул сахих хадистерде келген маалыматтарга ишенебиз, тасыктайбыз, ырастайбыз. Мына ушулардын баарысы хадисте келген сыпаттары шайтан тууралуу. Буларды биз тасыктайбыз. Кабар берилген нерселерде биз токтойбуз. Буга ишенебиз. Кайып иштерде биз далилде келген нерселерге чектелебиз. Сахих хадис келдиби? Аны менен чектелебиз. Кебирлер допусуз намаз окусаң башыңа шайтан сыйып кетет деп айтышат. Бул туура эмес. Бул тууралуу хадис жок. Ошондуктан биз муну тасыктай албайбыз. 6-нчы маселе, капырларга киши өзүн окшотуусу бул арам дейилет. Мунун эмне тиешеси бар дейилсе, бул хадистин антикени шайтанга окшотуудан кайтарылып жатат. Жеп ичүүдө шайтанга окшошпогула дегендей. Шайтан болсо капырлардын эң чоңу болуп саналат. Шайтанга ээрчиген капырларга ээрчип кетүүдөн да кайтарылат. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман ташаббаха би кавмин фаху минхум", ким өзүн кайсы бир коомго окшотсо, ал алардан деп айткан. Жеп ичүүгө байланыштуу хадистин кыскача маани, мазмуну, максаты мына ушундай экен. Ошондуктан биз оң кол менен жеп ичебиз, сол кол менен жеп ичүүдөн кайтарылган экенбиз. Мына ушул адепке дагы көңүл буруп коелу. Кейинки хадис عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. Амр ибн Шуайб өз атасынан ал болсо чоң атасынан риваят кылып келтирет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: жегин, ичкин, кийгин жана садака кылгын, ысырап кылбай жана менминсенүү болбосо эле болду дейт. Бул хадисти имам Бухари муаллак түрдө риваят кылган. Бул хадистин астында биз 3 маселени баяндап өтөбүз. Биринчи маселе, жеп ичүүдө ысыраптан жана менминсенүүдөн, текебирликтен четтенүүсү керек болот мусулман киши. Биз буга чейин жеп ичүүгө байланыштуу жана кийинүүгө байланыштуу бир канча адептерди өттүк. Бул хадисте мына ошол адептердин бири айтылып жатат. Бул хадисте жеп ичүүдө жана кийинүүдө ысыраптан четтенүү керек экенине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруп жатат. Биринчи, жеп ичүүдөгү, кийим кийүүдөгү ысырапкерчилик жана менминсөнүүнүн арамдыгы. Жеп ичүүдөгү ысырапкерчиликтин бир канча көрүнүштөрү бар. Жеп ичүүдөгү ысырапкерчиликтин бир көрүнүшү бир нерсе арзан баада боло туруп кымбатын сатып алуу. Мисалы үчүн кээ бир тамактарда бул да ысыраптын бир көрүнүшү дейилет. Экинчи бир көрүнүшү артып калган тамакты таштап жиберүү. Биринчи көрүнүшү бир тамак арзан баада эле, ошол тамактын түрү арзан баада эле, бирок бир жерде кымбат боло турган болсо, ошол кымбат сатып ала турган болсо, ошол тамакты арзан баадагы тамакты кымбат сатып алуу, албетте бул ысырапкерчиликке кирет. Экинчи бир көрүнүшү артып калган тамакты таштап жиберүү. Ошол тамакты өзү жебейт, же бирөөлөргө берип жибербейт. Үчүнчү бир көрүнүшү өзүнүн артыгынан алып алуу. Муну шведский стол дейилет. Мына ошондо кээ бирлер өзүнүн артыгынан ашыкча тамакты алып алат. Көбүнчө ошол шведский столдордо болот бул нерсе. Кийин бул нерсе калып кетет. Калып кеткенден кийин анан жанагы тазалагандар, тамакты жыйнаштыргандар аны таштап жиберет. Бул ысыраптан дагы бир көрүнүшү. Жеген тамагын өтө эле тыгып, талабынан артык көп жеп жиберүү. Өтө керегинен артык жеп жиберүү дагы бул ысырапка кирет. Өтө бир көп жеп тоюп кетүү, бул курсагы жарылып кете турган даражада батпай жатса жей берет. Бул да бир ысыраптын бир көрүнүшү. Бешинчи бир көрүнүшү дасторконго артыкча бир нерселерди коюп жиберүү. Ысырап болуп калуусу мүмкүн. Мисалы 2-3 киши конокко келе турган болсо, 20 кишиге ылайык тамак жасаган. Же бир эле нерсе бул жерде арзан, тиги жерде кымбат. Баландай аты болгон же бренд болгон үчүн, ашкана болгон үчүн кымбат. Кудум бул тамак башка бир жерде деле бар. Мына ушундай абалдарда да ысырапка кирип калуусу мүмкүн дейт алымдар. Хадисте жегиле, ичкин деди, садака кылгын деп айтылды. Текеберлик жана менминсенүү болбосо эле болду деп айтылды. Менминсенүү, текеберлик бул нерсе тойлордо көбүрөөк жолугуп турат. Кожо көрсүнгө 50 килограмм аш демдеймин дейт. Адамдар баланчы той кылганда 50-60 килограмм, 100 килограмм, 200 килограмм аш демдеп берди деп адамдар айтуулары үчүн ушундай иш тутат.
10 қойды сойып 10 қой сойып отырған жерде 20 қойды сойып жібереді. 1 қой сойып отырған жерде 5 қойды сойып жібереді. Бұл жеп ішудегі менминсену, текебірлік мына ушундай түрде кирип калуусу мүмкүн. Жана менминсену жана текебирликтин дагы бир көрүнүшү алтындан болгон кашыктарда жеп ішүү. Кийимдеги ысыраптан кайтарылып жатат. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийимдеги ысыраптан кайтарды. Кээде бир кымбат баалуу кийимдерди кийүү да ысырапка кирип калуусу мүмкүн. Сыпаты жакшы кийимди алсаңыз буга кирбейт. Бир эле сыпаттагы кийим баасы деле бирдей, бирок баландай атагы чыккан дүкөн же бренд болгон үчүн бир кийимди кымбатка алуу дагы бул ысырапка кирип калат. Же сан тарабынан ашыкча кийим алып жибердиңиз. 2-3 кийим алмаштырып кийгенге жетет, бирок 15-16 кийимди алып жиберсе, мындай абалда сан тарабынан ысырап болуусу мүмкүн деп айтышкан алымдар. Дагы текебирликке менминсенүүгө кирип калат. Өткөн сабакта айтканыбызда кийимди сүйрөп ала турган даражада эркек киши кийим кийүүсү текебирликке мисал болуусу мүмкүн. Же адамдардын арасында атагыңды чыгарып кое турган кийимди кийүү. Мына ушул айтылган нерселерде чектенүү керек болот. Алымдар айтышат, жеп ичүүдөгү жана кийим кечектеги ысырапкерчилик бул нисби нерсе. Бул дегени кимдир бирөөгө ысырап, кимдир бирөөгө ысырап эмес. Мисалы, табуусу орточо болгон кишилер өтө кымбат болгон кийимдерди кийүүсү бул ысырап. Бирок табуусу жакшы боло турган болсо, кишинин акысында табуусу жакшы боло турган болсо, жакшы акча табат, ал үчүн ысырап болбойт. Бул абалга карап болот. Ысырап көбүнчө кылынып жаткан амалга карап эмес, балким кылуучуга карап болот. Бирөөнүн акысында ысырап болгон нерсе бирөөнүн акысында ысырап болбосу мүмкүн. Хадисте жеп ичүү тууралуу айтылды, жегин ичкин деп айтылды жана анын артынан менминсенүү жана текеберлик болбосо деп айтылды. Садака кылууда да ысырап болбосу керек. Эми садака кылууда дагы ысырап болуусу мүмкүнбү? Ооба, туура эмес жерге сарптап жиберсе, алымдар айтышат, туура эмес жерлерге сарптап жиберсе, анда ысырап болот деп айтышат. Важип болгон вазыйфалар мойнунда туруп, нафил садака кылуу ысыраптын бир көрүнүшү деп айтылат. Мисалы, карзы бар, карзды төлөө бул важип болуп саналат. Карзы боло туруп садака кылып жүрсө, өзүнүн бала чакасын багуу бул парз болуп саналат. Эми бирөөнүн карзы бар, бирок садака кылып жүрөт. Же бала чакасы, мисалы үчүн бала чакасын багуу бул парз болуп саналат. Бала чакасы бирөөлөрдөн бир нерсе сурап тилемчилик кылып жүрсө, атасы болсо нафил садака кылып жүрсө болбойт. Бул садакадагы бир көрүнүш деп айтышат алымдар. Хадисте байланыштуу дагы бир пайда, хадисте жегил ичкин деп айтылды. Жегиле ичкиле деп айтылды. Жеп ичүү бул нерселердин баарысы дүйнөлүк нерселер болуп саналат. Жей турган нерселердин баарысы дүйнөлүк нерселер болуп саналат. Жеп ичүү, жеп ичкиле, бирок ысырап кылба деп айтты. Артынан муктаж болуп жүргөндөргө садака кылып тур деп айтылды. Артынан ошол жеп ичкиле, ысырап кылбагыла жана садака кылып тургула деп айтты муктаж адамдарга. Инсан дүйнөдөгү өзүнүн муктаждыгын ойлоп, жеп ичип өтүп кете бербөсү керек. Акыретти ойлоп садака кылуусу керек болот. Инсан өзүнүн курсагын ойлоп эле курсагы тойсо болду, бирок курсак аштар менен иши болбосу бул жакшы эмес. Инсан дүйнөсүн ойлогондой акыретин да ойлоосу керек. Биз азыркы кезде дүйнөдү өтө жакшы ойлойбуз. Акыретти дагы мына ушундай деңгээлде, мына ошондой даражада ойлоо керек. Алымдар бул дүйнө жеп ичкениң кетти, чыныгы сенин мүлкүң, садака кылганың деп айтышат алымдар. Эми бул дүйнөдө жеп ичкениң кетти, чыныгы сен үчүн болгон мал мүлкүң бул Аллах жолунда берген садакаң. Ал сени менен кетет акыретке. Өткөн салихиндер колуна кымбат баалуу нерсе түшүп калса, садака кылып өзүмдөн алдын акыретиме барып турсун деп айтышат экен. Бирок биз бул нерсенин тескерисин жасап калганбыз. Кайыпка ыйман келтирген момундун сыпаты берип жаткан нерсесин садака, ал өзүнөн алдын акыретке берген нерсе катары көңүл бурат. Кайыпка ыйман келтирген момундун ошол сыпаты берип жаткан нерсеси, ошол садакасы, ал өзүнөн алдын акыретке берген нерсе катары көңүл бурат ошол нерсеге. Жеп ичип жүрө бербей, артынан садака кылгын деп айтылып жатат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. О адамдар жеп ичип, курсаңарды тойгузуп, өзүңөрдү ойлоп жүрө бербегиле, садака кылгыла деп айтып жатат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жана киши ысырапкерчиликтен, менминсенүүдөн, жана текебирликтен, жана ысыраптан четтенүүсү керек экен. Мына ушул хадистерден кыскача алынган маани, мазмун жана максаттары, маанилери мына ушундай экен. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.